Мен Рахат Ибраимова, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтундагы инновациялык технологиялар борборунун ага окутуучусу болуп иштейм. Бүгүн эмне жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Деги эле азыр баардык билим берүү системасындагы баардык кызматкерлерди түйшөлткөн, ошону менен бирге мектеп билим берүү системасы бүгүн актуалдуу коюп жаткан суроолордун бири бул PISA эл аралык изилдөө программасы. 2025 жылы биздин өлкө мына ошол эл аралык программага катышат. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? PISA эл аралык программасы алгач ал эмнени баалайт деген суроо. Же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда эмнени текшерет? Бул эң биринчи кезекте биздин өлкөбүздүн билим берүү системасына жүргүзүлгөн мониторинг. Башкача айтканда баасы. PISA эл аралык программасы бул функционалдуу сабаттуулуктун калыптануусун баалайт. Башкача айтканда 15 жаштагы өспүрүм балдар канчалык деңгээлде өзүнүн алган билимин реалдуу турмуштук кырдаалдарда колдоно алат. Башкача айтканда билимдин, академиялык билимдин өзүн эмес, анын колдонуусун баалайт. Мына ошол көндүмдөрүн баалайт да. 2025 жылы эң негизги баалана турчу сабаттуулуктун бири бул табигый илимдер сабаттуулугу. Анда табигый илимдер сабаттуулугу деген эмне деген кайра суроо жаралып жатат. Табигый илимдер сабаттуулугу бул ошол адамдын табигый илимдер сабаттуулугу деген эмне? Бул ошол айылна чөйрөдө болуп жаткан кубулушка кандайдыр бир табияттын кубулуштарына ошол адамдын илимий түшүндүрмө бере алуусу. Ал кубулуш эмне үчүн болуп жатат? Эмне себептен болуп жатат? Мына ошого илимий негизин бере алыш керек. Ал ушул табигый илимий сабаттуу адамдан анда кандай компетенттүүлүктөр талап кылынат? Бул ошол кубулуштарга илимий түшүндүрмө бере алуусу. Аны түшүндүрүп бере алуусу, эмне үчүн ал кубулуштун болуп жаткандыгы. Жана түрдүү ошол кубулуштарга байланышкан маалыматтарды интерпретациялай алуусу, чечмелей алуусу. Кайра эле барып келип, мына ошол мектеп программасындагы табигый илимдер багытындагы алып жаткан билимин колдоно алуусу. Бул учурда эмне маанилүү деп атабыз? Мазмундук тилке деп коебуз. Деги эле мына ушул илимий сабаттуулукту калыптануусун текшерип жаткан убакта, же болбосо баалап жаткан убакта дейбиз. Бул жерде текшерүү эмес, баалоо деген сөздү колдонуу маанилүү. Баалап жаткан учурда кандай мазмундук тилкелер кездешет? Ал физикалык багытында, кубулуш, табигый биология, ошону менен катар космос, технология. Бул мына ошол мазмундук тилкелер. Баалануучунун башкача айтканда ошол мектеп окуучусу болобу, же болбосо ошол илимий табигый илимдер сабаттуу адамдын тигил же бул ошол кубулушту түшүндүрүп берүүдөгү берилген тапшырмаларда, же болбосо анда мындай суроо жаралат да кайра, анда кандай тапшырмаларды берет? Кандай тапшырмалар чындап эле анын функционалдуу сабаттуу экендигин текшере алат? Деген учурда анда тапшырмаларга коюлуп жаткан талаптар. Тапшырмаларда контекст, башкача айтканда, реалдуу турмушту, реалдуу кырдаалды чагылдырган учур же болбосо кырдаал. Мына ошол кырдаалга карата илимий негиздеме берүүсү. Мына ошол
сунушталган тапшырмалар өзүнө контекстти камтыйт. Контекст дегенибиз кандай мазмунда берилет, кандай мазмунду өзүнө камтыйт. Бул ден соолук айланасында, темасынын айланасында, бул ресурстардын темасынын айланасында, бул бизди курчап турган чөйрө, коопсуздук жана илим жана техника менен болгон байланыш. Бул тапшырмалар жеке менин өзүмдүн жашоомо, турмушума тийиштүү болушу мүмкүн. Мага, менин үй бүлөм, менин айланам. Же болбосо бул ошол жеке бул менин үй бүлөм, айланам, мени курчаган, мен айланамда курчап турган адамдар болуп жаткан болсо, экинчиси жергиликтүү, мен жашаган аймакка тиешелүү суроо болушу мүмкүн. Маселе. Же болбосо бүтүндөй глобалдык масштабта бул бүтүндөй дүйнөдөгү болуп жаткан окуяны түшүндүрүүсү. Анда кайра эле бул жерден суроо келип чыгат да, мугалимдер эмне кылыш керек? Мына ошол илимий, табигый илимий сабаттуу адамды калыптандырууда бүгүнкү күндө билим берүүдө же болбосо мына ошол окутуу процессинде эмнени өзгөртүү талап кылынып жатат. Анда мугалимдер эмнени эске алуусу керек? Анткени окутуу процессинин түздөн түз катышуучусу бул мугалим жана окуучу. Анда мугалим бүгүнкү күндүн мугалими өзүнө так эмнени түшүндүрүүсү керек? Мен буга чейин кантип иштеп келгем? Бүгүнкү күндүн талабы, заманбап окутуунун талабы эмнени талап кылып жатат? Бул ушул суроону берүүсү керек өзүнө, эмне өзгөрдү? Экинчиси, мен эмнени окутушум керек? Тигил же бул теманын алкагында, эмне үчүн мен ушуну окутушум керек? Мен муну эми кантип окутам? Төртүнчү суроо, эмне үчүн муну окуучу билиши керек? Чындап эле бул окуучу үчүн маанилүүбү? Демек, бул өзүнүн окутуу процессинде болгон мамилесин өзгөртүүсү. Эгерде буга чейин деп айтабызбы, же болбосо салттуу окутууда дейбизби, мугалим билим берүүчүнүн позициясында. Мен түшүндүрүп берем, мен айтып берем, маалыматты мен берем деген позицияда болгон эле да. Бүгүнкү күндө маалыматты окуучу мугалимден башка дагы ресурстан ала алат. Фотосинтез деген эмне деп Google'га кирип издөө салса эле фотосинтез эмне экендигин таба алат. Күн деген эмне, планета деген эмне дегенин бардыгын окуучуга бүгүнкү күндө жеткиликтүү. Анда мугалим буга чейин мен билим берем деп аткан болсо, анда бүгүнкү күнү мугалим кайсыл позицияга өтүш керек? Мугалим жалгыз бир булак эмес билим берүүдөгү. Демек, бир нече булак бар. Бул учурда анда мугалим кайсыл позицияга турат? Мен керектүү маалыматты окуучуга кантип табууну жүргүзөм. Башка айтканда фасилитатор. Мен багыт берем. Ошол эле учурда анын эмоционалдык баалуулук мамилеси ошол үйрөнүп жаткан темага, окуучунун өзү изилдөөчүлүктүн аркасында керектүү маалыматты таба алуусу, аны иштете алуусу. Бир мисал келтирип көрөлүк да. Салттуу окутууда сабактардын көпчүлүгү ушундай башталчу да: саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү күнүбүз, бүгүн биз силер менен ушул теманы өтөбүз. Мисалы деп коелук, фотосинтез дейли. Мен азыр деп ана фотосинтез процессин аябай түшүндүрүп берет да. Андан соң эми түшүндүңөрбү балдар, эми кайра окуп келгиле параграфты жана башка. Башка айтканда, билимди бердим, мен силерден кайра билимди эле талап кылып жатам. Анда бүгүнкү күнү кандай? Бүгүнкү күнү бала өзү гипотезаны формулировкалай алуусу керек. Бул мындай болуш керек. Бул балким тигиндейдир.
Андан соң өзүнүн гипотезасын же аныкташы керек туурага, же болбосо жокко чыгыш керек. Ал үчүн эмне кылат? Изилдеши керек. Бир нече булактан окушу керек. Андан соң аны түшүндүрө алыш керек да. Мисалы, эгерде мугалим сабактын башында бир эле бөлмөдүн түндүк тарабында же болбосо түштүк тарабында турган эки гүлгө мисалы. Эмне үчүн бул гүл күн тарапка турса куурап калат, ал эми бул гүл мисалы бул тарапта турса куурайт деп ойлойсуңар десе, окуучунун түрдүү гипотезасы пайда болот. Өзүңөрдүн ушул гипотезаңардын туура эмес экендигин китептеги параграфтан окуп көргүлө. Ушул сунушталган сайттан карагыла. Кандай ойлойсуң, сен туура айттыңбы же туура эмес айттыңбы? Же болсо дагы деле элементардыкка, эмне үчүн көзүндө жалбырактар саргайат? Балдардын түрдүү ойлору, түрдүү жооптору келгиле. Анда ошонун саргайгандыгына илимий түшүндүрмө берип көрөлү. Кандай илимий түшүндүрмөсүн берет элең? Эмне деп негиздей аласың? Дагы бул жерде негизги көңүл бура турчу нерсе, ключевое деп коебуз го, негизи. Бул окуучунун талкууга аргументи менен катыша алуусу. Мен жөн гана ушундай ойлойм эмес, мен эмне үчүн ушундай ойлоп жаткандыгымды дагы түшүндүрүп бере алышым керек. Ошону менен катар биз айтып жатабыз 21-кылымдын көндүмдөрү, компетенциялары, же болбосо жумшак көндүмдөрү деп атабыз. Демек, мугалим бүгүнкү күндө эмнени ойлонот? Канчалык деңгээлде менин берип жаткан тапшырмам, суроом окуучудагы сынчыл ойлоону талап кылат. Менин кайсыл тапшырмам креативдүү ой жүгүртүүгө баланы алып чыгат. Ошол эле илим менен байланышууда, технология менен байланышууда. Эмне үчүн бала ушул продукту же болбосо ушул тапшырманы аткарууда өзүнүн ушул вариантын сунуштап жатканын окуучунун кайра негиздей алуусу да. Дагы мындай түшүнүктөр болуп атат да. Пиза бизге эмне кереги бар эле? Тынч эле иштеп атпадык беле? Же болбосо биздин максатыбыз билим берүү да. Деп аткан дагы ушундай дагы ойлор биздин курстарыбызда түздөн түз эле берилген учурлар бар. Мугалимдер тарабынан, аудиториядагы адамдардын тарабынан. Бул суроо жаралып жатат. Кайра кайтып эле пиза программасына келе турган болсок, бул турмушта колдоно билүү көндүмүн эле текшерип жатат. Бул биздин мамлекеттик билим берүү стандартыбыздагы негизги компетенттүүлүктөрдө коюлуп жаткан талаптар да. Анда экинчи маселе, бүгүнкү күндө биздин көп мугалимдерибиз балким предметтик компетенттүүлүктү жакшы калыптандырып көнүп, балким негизги компетенттүүлүккө чыгууда же болбосо кандай тапшырмалардын айланасында ошол компетенттүүлүктү калыптандыра турчу тапшырмаларды берүүгө карай өзлөрүнүн оюн өзгөртүүсү керек деп атабыз да. Дагы да ушул кайра эле ушул билим берүү жана ушул табигый илимий багытында сабаттуу адам деп сөз кылууда эмнеге көңүл буруш керек? Мектеп билим берүүсүнүн сапаты эң негизги эки шарттан турат деп атат да. Ошол эле пиза изилдөөсүндө. Бул биринчи кезекте мугалимдин өзүнүн кесиптик компетенциясы, ал эми экинчиде мугалимдин берип жаткан тапшырмасынын сапаты. Же болбосо окуучуда көндүм, жөндөм же болбосо компетенция бул окуучу өзү тапшырманы аткарып жаткан убакта калыптанат. Демек, анда бардык маселе биздин берип жаткан тапшырмабыздан, биздин берип жаткан сурообуздун сапатынан көз каранды. Методиканы өзгөртүш керек. Же болбосо мен кайсыл методиканы колдонсом, же болбосо кандай ыкмаларды колдонсом, окутуу процесси бул окуучуда компетенцияны калыптандыруу багытында өзгөрөт деп ойлонуу да маанилүү.
дагы айтып кете турчу нерсе бул жерде табигый илимий сабаттуулук бул ошол эле биология, география, биология, химия мугалимдеринин эле милдети эмес да. Бардык сабаттуулук бул бардык предметтердин жүрүшүндө бири-бири менен тыгыз байланыш керек. Же болбосо биз муну предметтер аралык байланыш деп атайбыз. Кыргыз тили предмети дагы өзүнүн предметинде түрдүү тексттер менен иштеп атканда табигый илимий багытындагы дагы тексттерди, маселелерди козгой алуусу, ошол эле математика, ошол эле башка предметтер. Демек, бүгүнкү күндө эң көңүл дагы бура турчу нерсе бул негизги компетенттүүлүккө чыгууда, же болбосо функционалдуу сабаттуулукту калыптандырууда предмет аралык байланышты күчтөө. Абдан көп айтып атабыз да, биз окуучуларды командада иштей алууга үйрөтүшүбүз керек, сынчыл ой жүгүртүүгө, креативдүү ой жүгүртүүгө, лидерлик сапатка деп атабыз, коммуникация, башкача айтканда баарлаша алуу жөндөмүнө. Менимче бүгүнкү күндө мектеп жетекчиси дагы өзүнүн кол алдында иштеп жаткан мугалимдерди топко бириктирип командада иштей алуусуна, алардын да бири-бири менен ошол маселенин жаатында мындай коммуникация кылууга мугалимдерибиздин бардыгыбыздын эле чоң адамдардын өзүбүздө ошол жумшак көндүмдөрдүн болуусуна дагы мындай ушунун үстүндө да мектеп жетекчиси ойлонушу керек да. Бул табигый илимдер сабаттуулук багытында ачык ошо PISA Fioko сайтында ачык тапшырмалар бар. Аны которуп алып, кыргыз, орус тилинде которуп алып колдонсо болот. Ошону менен катар түрдүү сайттар, материалдар абдан көп. Барып келип эле кайра эле мугалимдин методикасына келип такалат да. Мугалимдин эми өзүнүн кесиптик чеберчилигинин азыркы заманбап талапка ылайык жогорулатуусу эң эле актуалдуу нерсе. Кайра эле кайталасак, мугалимдин компетенциясы жана мугалим берип жаткан тапшырма. Албетте, бир канча китептерибизде көбүнчө тапшырмалар бул билимди текшерүүсүнө багытталып калган. Анда ошол бар китептердеги айрым тапшырмаларды мугалим кантип аны функционалдуулукка карай өзгөртө алуу жөндөмү маанилүү болуп атат да. Мектептеги эң негизги ресурс мугалим экендигин түшүнүшүбүз керек дагы. Бүгүнкү күндө менимче бардык күчүбүздү ошол мугалимдерге методикалык колдоо, жаңы инновациялык технологияларды алып келүү аркылуу жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетүүгө болот дейбиз.